Бул жанагы Жергалбек Күрүчбекович көтөрүп кетти, уран маселеси боюнчачы. Бул чындыгында абдан татаал маселе. Уран маселесичи. Эми уранды баарыбыз жакшы билебиз. Билбегендерге айтып коеюн. Бул эки чоң основной функциясы, задачасы менен чечиле турган маселе да. Бирөө атомдук электростанция, экинчиси атом бомбалары. Да Кыргыз мамлекетинде 1968 жылдарга жакындаганда уранды казып алууну токтоткон СССР. Көп маселе болгон анда дагычы. Ошондо токтогон. Менин эсимде бар, мен ушу 9 класста окуп жүрсөм керек эле. СССРда бир абдан чоң жазуучу бар болчу, Иван Тацулин деген. Ошонун романы бар эле, Атомная крепость деген. Ошол уран маселеси боюнча. Ошол бүт дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин разведслужбалары акырында келишип, ушу көлдө разборкалар болгон. Ошондо дүйнөдөгү армиясы эң биринчи пландагы мамлекеттер ушул жерден разведкадан бири-бири менен чоң конфликт болгон. Эми бул романда жазылган да. Азыр дүкөндөрдөн издеттирсем, мына уран маселеси чыккан. Китеп табылбай атат. Эми ал 61-жылы чыкса керек эле да, ал китеп 61 63 жылдары. Эми ошол убакта дүйнөдөгү күчтүү өнүккөн мамлекеттер менен миллиардерлер ушул жердеги уранды алалы деген. Бүгүн ошол эле окуя 80 жылдан кийин кайра кайрылып атат. Бул согуш убагында башталган да. Курчатов институтуна ушул жактан урандарды алып барышкан. Бүгүн бизде билесиз, эң негизги 5 уран хвостохранилищалары бар. Мына оң жагысында отурган биринчи вице-премьер баарын жатка билет. 5өөнүн тең акыбалы чатак. Бул кишилердин справкалары бар. 5 эмес, 25тен ашык деген. Бирок унчукпай отурушат да. Неужели кызмат өйдө ушул чоң маселелерденчи? Эми ал жерди сиз жакшы билесиз. Кызыл омпол менен кубакыны. Туурабы? Же кызыл омпол менен Кочкорго барасыз, же кубакы менен Кочкорго барасыз. Бул жер ортосунда. Оң жагында, сол жагында карасаңыз, бак дарак оңой менен өспөйт ал жерде. Кар да түшпөйт. Чаң. Анан ушуну мынакей биз кайра эле дагы бир маселени айтайын деген. Улан шамалын билесиз жакшы, туурабы? Боомдон башталат, анан Кочкордон келет. Каяка үйлөйт? Улан чүй жака үйлөбөйт. Улан көлдүн үстүнө үйлөйт. Чолпон Ата шаарына чейин улан үйлөйт. Улан болгондо. Ар жактан Санташ үйлөйт, экөө Чолпон Атадан жолугат анан. Анан ушундай маселелерди мындай кичине специалисттер менен жакшылап кеңешип, мен түшүнүп атам тиги миллионерлерди, миллиардерлерди да иштетели деп атышат. Но биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз болуш керек да. Мына бүгүнкү күндө майлы суунун акыбалын жакшы билесиз да. Борбордук Азияда эң начар акыбал майлы сууда, анан Миңкушта. Кажы сайды го эми кичине бая туристтер келип кетип көп билинбей калып атат. Анан эгерде бул долбоорго кол коюлуп калган болсо, анда бул долбоор ратификацияга келиш керек эле да. 12-жылы кол коюлду, же жакында кол коюлду, анда ратификацияга келиш керек.
Мына ошондуктан эми сиз төрөлгөн жериңиз Кочкорбу да. Сиз чечишиңиз керек эми өкмөт башчысы катары. Же экономиканы эсептеп туруп чечесиз, же эртеңки келечекти ойлоп туруп чечесиз да. Мен кечээкү сиздин чечимден кийин ушундай түшүнүп калдым. Жоопкерчилик сиздин мойнуңузда окшойт. Ошондуктан бул маселени мындай туура көрсөңүз, мен ушул көп жылдан бери ушул маселелерди мындай абдан терең изилдебесем дагы жакшы карап келдим да. Мен Көлдө 14 жыл иштеп калдым да, Ысык-Көл областында. Мен Сары Жазда абдан көп жүрдүм. Сары Жазда бул маселеге абдан Советтер Союзунун убагында көп көңүл бурулган да. Ошондуктан мен сизге дагы канча жолу айттым, дагы бир жолу айтайын, барып көрсөңүз ошол Сары Жазды. Ушу Разак экөөңүздөр такыр чыгынбай койдуңуздар. Бары көрүп, Сары Жаз деген бул өзүнчө чоң өрөөн. Менделеевдин таблицасы бүт ошол жерде жатат. Барып көрүш керек. Бир нерсени көргөндөн кийин өзүңүзгө ойго келесиз анан. Кышында 35 градус болуп турса, чаң ызгып турганынчы. Демек, эмне бар а жерде Менделеевдин таблицасына? Ушул элементтер бар го депчи. Сиз айылга баратканыңызда деле көрөсүз го, кышында кар жатпайт ошол жердечи. Туурабы? Кубакынын башында эле кичине эле мындай сары кар жатып калбаса, кар жатпайт го. Анан ал жерде Орто Токой суу сактагычы бар. Чүй суусу агат. Ар жакта Ысык-Көл жатат. Анан мен окуп калдым интернеттен, туурабы, туура эмеспи? Кара балтага аны алып келип, кара балтадан анан иштетип, анан мраморный айылына хвостохранилище салынат экен деп, туурабы? Ал жерде эми хвостохранилищенин өзү кара балтанын өзүндө эле биздики жетет деген ой болгон экен да. Жок, бирок мраморный кайдан чыгып калды анда? Аны мен билбейт экенмин. Биздин маалымат боюнча ошол кара балтанын өзүндө деген маалыматтарды. Анда интернетти жакшылап сиздин пресс-служба карап тактап туруш керек анда. А то ошонун баары кетип атат да элгечи. Мына мен ушул эки маселени көтөрдүм. Калганын буйрса бүгүн дагы ойлонуп туруп анан чоң талкуу эртең деми. Туурабы? Эртең калганын айталы. Рахмат.